Баткен облусунун район шаарларынан жергиликтүү кеңештерге барууга даярданып жаткан лидер айымдар үчүн окутуу уюштурулду. Иш-чаранын максаты айымдардын коомдогу ордун жогорулатуу дейт уюштуруучулар. Анткени чакан мамлекет болгон үй бүлөдө эне атанын ролун аткарып, жоопкерчилигин тарта алган менен аталар эненин ролун аткара албастыгы белгилүү. Андыктан мамлекетте деле айымдар бардык жумуштарды жоопкерчилик менен алга сүрөй ала тургандыгы сөз болду. Өткөл мезгилдеги лидерлик, аял лидерлиги жана ошондой эле келе жаткан Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган жергиликтүү кеңештерге аялдардын катышуусун жогорулатуу жана аларды негиздөө боюнча өтүп жатат. Канчалык аялдар өзүнө ишенимдүү болуп жергиликтүү кеңешке катышса, аялдардын экономикадагы ролу, аялдардын социалдык ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү ролу, ошондой эле аялдарга жасалган зордук зомбулук кыскаруусуна бул сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан кепилдик болуп эсептелинет. Коомубузда айымдардын чечимдерди кабыл алуу процесстерине көбүрөөк тартылуусу зарыл деген ойлорун иш-чаранын катышуучулары ортого салышты. Алардын айтымында айымдар мамлекетти социалдык экономикалык жактан өнүктүрө алат. Анткени потенциалдуу айымдар пландуу жана ырааттуу жумуштарды жасай алышат. Бүгүнкү болуп жаткан иш-чарадан аялдардын укугун кеңейтүү боюнча бир канча жакшы маалыматтарды алдым. Аны биз иш тажрыйбабызда кеңири пайдаланууга бизге багыт боло алды. Аялдардын коомдо ордун жогорулатуу үчүн алардын укуктарын кеңири жайылтуу керек экен. Алардын ар бир аялдын өзүнүн укугун кеңири биле билүү керек экен жана аларга жеткирүү керек экен. Колдоо керек экен. Албетте аялдарды жергиликтүү кеңештер тарабынан, жергиликтүү коомчулук тарабынан колдоо болуш керек экен. Жергиликтүү кеңешке мен келгениmin себеби ушу жумушсуз аялдарды жумуш менен камсыз кылуу, аялдардын деги эле ички дүйнөсү түнт жатканды, мындайча айтканда ойготуу. Ошол маселеде келип атам, аттанып атам. Аялдардын күч аракети ошончолук күчтүү болуп, эркектер менен тең укуктуулук, тең салмактуулук болсо, мындан да жогору өнүгөбүз деген максаттамын. Мезгилдин өзгөрүп өлкөнүн өнүгүүсү менен биз жашаган коомдун инсандары ар тараптуу өнүгүү аракетин көрүп келет. Алардын катарында айымдар да мезгил лидерлери катары трансформацияланууда. Бул көпчүлүк лидер айымдардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга, жергиликтүү кеңештерге көбүрөөк барууга даяр болуп калгандыгынан кабар берет дешет атайын серепчилер. Ковид менен күрөшүүдөгү эң чоң түйшүк аялдарга түштү. Аял врачтар, ал эми 100% медсестралар, техничкалар, ошондой эле ашпозчулар абдан каармандык менен бул күрөштө ийгиликтүү жеңип чыкты. Бүгүнкү күндө аял лидерлери доордун өткөл мезгилдеги алдыңкы сапаттарын көрсөтө алды. Бүтүндөй социалдык бизнес ишкердүүлүгүн барын алар уюштуруп жатат. Бул үйүндөгү тикмечиден баштап өлкөдөгү жеңил өнөр жайды жандандыруу, түртүүчү, жеке менчиктерди уюштуруу, мекемелерди, мектептерди уюштуруучу аялдар болуп эсептелинет. Аялдар коомдо зор күч экени талашсыз. Чынында алар өзүнүн аракетчилдиги менен өлкөнүн өнүгүүсүн алга сүрөөдө салымы чоң. Эске сала кетсек, бул иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун аялдарды өнүктүрүү программасынын алкагында уюштурулду. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.